6 жашында кызамык оорусуна каршы ошону албай жатышат. Ошон үчүн Жалал Абад шаарында балдар арасында кызамык оорусун алдын алуу иш-аракеттери жүрүүдө. Бул багытта үй бүлөлүк дарыгерлер тобу ден соолукту чыңдоо борбору менен биргеликте каладагы мектеп жана бала бакча башчыларынын катышуусундагы жолугушууларды өткөрүүдө. Тийиштүү тармактардын адистери эпидемияга каршы иш-аракеттерди өз убагында жүргүзүп, калктын кызамык оорусу тууралуу маалыматтуулугун арттыруу аракеттигин кошумчалашууда. Алсак 2019-жылы Жалал Абад шаарында бул оору менен 138 жаран катталса, 2020 жылдын 1 айга жакын убакыт аралыгында 18 бейтап кабылганы аныкталган. Оорунун жайылуусунун алдын алууда эң алгач 12 айга толгон балдарга эмдөө жүргүзүлүп келет. Ал эми 6 жашта иммунитетти бекемдөө үчүн бала кайрадан эмделет. Кызамык оорусу басымдуу 1 жаштан 6 жашка чейинки балдардын арасында көп кездешет. Жүргүзүлгөн иликтөөлөрдүн натыйжасында диний ишенимдер менен эмдөөгө каршы чыккан ата-энелердин балдары да кызамык оорусуна көп кабылаары аныкталган. Оору басымдуу аба аркылуу жугуп, ага кабылган жаран өз убагында дарыланбаса, айлана чөйрөгө да коркунуч алып келет. Көпчүлүк адамдар болгон жерге барбаш керек. Мектептерде, садиктерде аба аркылуу жугуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ооруган бул кызамыктын биринчи белгилери дене табы көтөрүлөт. Ошол мезгилде үй бүлөлүк дарыгерлерди чакырып, үйүнөн көрсөтүш керек. Больницага барганда да көп адамга жугузат. Садиктерде катталган жок. Себеби азыр күндө балдардын ден соолугун күндө каралат. Келгенде балдардын ысытмасын өлчөйбүз, тазалыктарын, тамактарына көңүл бурулат.